1959-жылы китеп, мынау китеп. Бердимде деп атылган. Труды киргизской археолого-этнографической экспедиции. Редакция Дебец, Москва, 59-жыл, издательство Академия наук СССР деп атат. Ушул эмгекте биз Маргулан деген ал убакта аты чыгып калган тарыхчы, Казактын тарыхчысы. Казакты бүгүн Казакстанда тарых институту эмне деп аталат? Маргулан атындагы. Маргулан атындагы тарых институту деп атпайбы? Маргулан атындагы, Ошондо Маргулан атактуу тарыхчы болбосо ысмын койбойт эле да тарых институтка. Ооба. Мына Маргуландын докладын мен бу жерде сизге окуп берейин. Мына бу жерде 181 бет. Эмне деп атат? Алтай кар калың кышында. Кыштоо кыйын. Алтай жайлоо экен кыргыздар үчүн. Ала тоо болсо кыштоо экен. Кар анча калың эмес. Анан биякта кыштан чыгат да кыргыз. Анан эл кыдырып, ким тияка кетет Алтайга. Бирөө карыган атасы, Оркучан энеси, же күнү жетип калган келинчеги жол жүрө албайт да. Анда силер кала бергиле. Ошол жерде корк болуп байкагыла. Биз 2 ай көрсө тияка малын айдап кетчикен. 2 айдан кийин 2 ай жайлоо экен ошол жерде. 2 ай кайта айдап келет да. Демек Алтайга кетесиңби? Ошон үчүн ким Алтайга кетет деп, Алтай деген жердин аты Маргулан айтып атат. Кыргыздар койгон дейт. Алтайга кетесиңби деп. Барып келген Барганың 2 ай, болот да. жайлоогонуң 6 ай, кайта келгениң 6 ай. Анан кийин Алтайга барасың. 2 айдан 6 ай болот да. 6 айда. Алтайга барасыңбы? Жок, быйыл бара албайм. Бутумду кокус кылып алгам, же мына карып калган атам турат. Жүзгө барып дегендей сөз. Анда силер калгыла, биз Алтайга кеттик деп. Эми ошондо жазында көчөт да мал менен. Оң кол тараптагы, сол кол тараптагы багы коргоо максатында, коопсуздукту камсыздоо максатында уруулар бөлүнүп, оң кол, сол кол. Жана оң кол, соң кол, оң сол деп бөлүнгөн ошондо. Ошо доордо. Себеби кыштан кыйналып чыккан адамдар, элдер кол салчу экен да. Ошон үчүн тияка баратканда оң колго оң кол эли көп, саны көп, сол кол түштүк тарапта. Күзүндө эл тоюнуп калган. Сол кол биякта болот дагы, оңдор нар жакта болот. Көрбөйсүңөрбү кандай окуяларды бул киши жазып атат. Алтай деген сөз эмне үчүн Алтай болуп калган? Ал келсе биздин андрон маданияты далилдеп атат. Ошол андрон маданият Алтайда дагы, Урал, азыркы Казакстан, азыркы Ала тоодо бир маданият дөбөмөзөлөр деп атпайбы? Бул ошол Маргулан ошого таянып айтып атат, тиги жайлоо болгон, бул кыштоо болгон деп. Ушул эле учурда Маргулан эмне деп атат? Древние кыргызы были одними из создателей циклического календаря на 12 лет, каждый из которых носит название животных. Этот цикл пишет Риттер. Риттер деген байыркы тарыхчы, билесиз, 19-жылында. Как собственное изобретение кыргызов может быть единственное явление упоминаемого историей, которое заслуживает особого внимания, дейт. То есть кыргыз эли 12 мүчөл жылды жаныбарлар менен биз бүгүнкү күндө восточный календарь деп Кытайга же болбосо япондорго жабыштырып жүргөн календарь негизи кыргыздын календарь экендигин аныктап атат да, аныктап атат. Бу жерде муну мен айткан жокмун, муну Маргулан айтып атат, ириктердин эмгектерине шилтеме кылып. Анан жанагы Алтай деген мына май үйүндө тияка кетчү экен, июль август арды жайлоо болчу экен, сентябрь октябрь кайта келчү экен. Мен эсептеп көрсөм, туура малды айдап, туура 60 күн ары жүрөт экенсиң, 60 күн бери жүрөт экенсиң. Көрбөйсүзбү? Мунагы Санжырадагы көп маалыматтар бул илим менен укмуш дал келгенин көрсөтүп турат да.